Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу биз буга чейин баштап койгон темабызды улантабыз. Кыргызстандагы демократиянын ордун, акыбалын жана келечегин талкуулайбыз деп бел байладык. Буга мындан алдыңкы бөлүктө Кыргызстандагы демократиянын ордун сүйлөштүк. Эми болсо бул бөлүктө демократиянын акыбалын же азыркы кездеги демократиялык башкаруу түзүүдө кандай жетишкендиктерге ээ болдук же өзгөчө маанилүүрөөк болгон кандай проблемаларга, кандай кыйынчылыктарга дуушар болуп турган жөнүбүздө сөз кылалы. Бул жагынан сөз кылаарда албетте бир чети мен сабак катары, лекция катары сиздерге көз көрүнө нерселерди айтып берүүдөн пайдасы жок албетте. Ар бир жараныбыз, ар бир билимге умтулуп аткан жашы жеткен жаран албетте кайсы деңгээлде бизде демократия бар, демократиянын кандай маселелери, проблемалары бар деген суроого албетте өздөрүнүн фактылардын негизинде пайда болгон, курулган түшүнүгү бар. Биз болсо азыркы кезде кайсы бир деңгээлде ошолорду жалпылаштырып, демократиянын кыйынчылыктарын түшүндүргөн, ошол демократияны куруудагы бизге болгон тоскоолдордун негизи эмнеде деген суроого кайсы бир деңгээлде болсо да жооп бергенге аракет кылалы. Азыр бир эле кыска эле айтчу болсок, демократиянын деңгээли же кайсы деңгээлде бир мамлекет демократиялык же демократиялык эмес мамлекет деп айтууга кыйын. Анткени дүйнө таанымында, саясат таанууда бир конкреттүү бир индекс, демократия индекси деген бул эмелик калыптанып келаткан нерсе. Эң бат жана кеңири таралган жана түшүнүктүү болгон бир индекс бар. Бул деген америкалык изилдөөчү компания Freedom House деген уюм, же эркиндик үйү деп которуп койсок да болот. Алардын жыл сайын өлчөп келаткан ошо баа берүүсү бар. Дүйнөлүк канча 170 өлкөнүн карата берген баасы. Ал демократиянын түздөн түз өлчөөнүн ордуна ар кандай эркиндиктерди өлчөйт. Саясий эркиндиктер, граждандык укуктар, жарандык укуктар жана кээде өзгөчө бир темалар болот, мисалы үчүн басма сөз эркиндиги деп. Бирок ошолордун негизинде орток бир демократияга баа берсе болот деген десек болот. Бул алардын баа берүүсүндө көбүн эсе Кыргызстан төгөрөктөгү кошуналардан айырмаланып, жарым-жартылай эркин деген статуска ээ болуп келет. Бул деген мисалы үчүн Өзбекстан болобу, Кытай болобу же Казакстан болобу, булардын ошо алган баасына жараша эркин эмес деген мамлекеттердин категориясына кирчү болсо, биздики бир аз алардан көрө жакшыраак болуп, жарым-жартылай эркин деген мамлекеттердин бөлүгүнө же категориясына киргизилебиз. Бирок 2016-жылы ошол уюмдун анализинде бизде ошол эркиндиктерден бир аз артка таюу орун алыптыр. Буга негиз болгон бул уюмдун изилдөөсүндө ар кандай соттук териштирүүлөр, ар кандай ошо сот териштирүүдөгү ар кандай мыйзам бузуулар, адилеттүүлүк процессин толук мыйзамдын негизинде камсыз кылууга бизде жетишсиздиктер болуп аткан, кемчиликтерибиз болуп аткан, ошолордун баарысын эске алып, эркиндик деңгээли Кыргызстанда артка тайды деген тыянакка келишкен. Бул жалаң эле ошол уюмдун же башка бир гана кишинин ою эмес. Албетте кеңирээк сурап көрчү болсок, көпчүлүгүбүз буга күбө болуп турабыз. 2017-жылы Кыргызстан өтө көп даңазаланып, көп сүйлөнүп келаткан бир чоң окуя болду. Бул деген президенттик шайлоо болуп, буга чейинки президентибиз 6 жылдык баш мыйзамда белгиленген бир гана 6 жылдык мөөнөттү толук бойдон бүтүрүп, экинчи президентке жаңы шайланып келген президентке бийликти өткөрүп берди. Муну албетте формалдык түрдө, принципиалдык түрдө бул өтө жакшы жашаан, демократияны куруудагы керек болгон
бир жаңы кадам деп эсептесек болот. Бирок ар кандай байкоочулардын, өзүбүздүн элдердин, эксперттердин байкоосунда албетте бул шайлообузда мындай мыйзам бузууларга же кандайдыр бир саясий терс көрүнүштөргө ээ болбоду деп айтсак туура эмес болмок, калпыстык болмок. Бул жерде өтө чоң деңгээлдеги жана тилекке каршы ушунчалык техникалык жагынан, мыйзам жагынан оңдоого аракет кылганыбыз менен саясий жанагы оюн жүргүзгөндө ар кандай иштер болуп кеткенин жана мыйзамды колдонуудагы теңсиздиктин болгону бул тилекке каршы шарт. Бул болуп турган факт. Бирок бул деген бул бир эле күндүн же бир эле жылдын натыйжасы эмес. Биз демократиянын акыбалы кандай дегенде биз көбүрөөк акыркы кездеги периоддогу демократиянын ордун талкуулашыбыз керек. Деги эле Кыргызстан жаш мамлекет болуп, эми эле чейрек кылымды басып өткөн жолубуз бар. Ушул чейрек кылымдын баарысын көзгө салып, таразага салып карасак болот. Ошондой караганда мен сунуштайт элем демократияны 3 чоң деңгээлдеги маселелерин карасак болот. 3 чоң деңгээл дегенде, кенен деңгээл дегенде, бул биринчи деңгээлди жеке адамдардын, жеке жарандардын көз карашын боюнча, жеке адамдардын жарандардын демократияга болгон салымы же демократияга болгон туруму, көз карашы жөнүндө болгон сөздү кылышыбыз керек. Муну микро деңгээл деп коелу. Микро деген эң жеке индивидуалдык деңгээл дейли. Андан кийин макро деңгээлди талкуулайлы. Бул деген жалпы коомдук өзгөчөлүктөр, коомго тиеши болгон, биздин коомубузга өзгөчө бир таандык болгон шарттарды сөз кылабыз. Анан ошонун экөөнүн ортосунда, микро менен макро деңгээлдердин ортосунда мезо деңгээл деген бар. Бул саясаттанууда ошол ар кандай өзгөчө институттардын, уюмдардын, экономикада фирмалардын деңгээлин аныкташат, изилдешет. Саясаттанууда партиялардын, мисалы үчүн, же башка ошондой сыяктуу институттардын деңгээлин талкуулашат. Бул деген ошол саясатты алып барууда кайсы гана коомдук түзүлүш болбосун, ошо 3 деңгээлди карасак болот анализдеп. Макро левел же деңгээл, месо деңгээл жана микро деп. Ошо микронун негизинде мен өзүмдүн байкоомду айтчу болсом, Кыргызстанда демократияны туруктуу, стабилдүү бир жолго калыпка салып өнүктүрүүдө бир чоң кыйынчылыгыбыз болуп келет. Бул деген биздин культурабызда, биздин жеке адамдык жүрүш турушубузда кандайдыр бир теңдикке болгон, бирок өзгөчө аша чапкан теңдикке болгон маданиятыбыз бар. Же мен кыргызчага айткан, жакшылап которгондо, залакалуу эгалитардык идея деп коймокмун. Дегеним кандай? Бул деген эгалитарианизм же теңдикке болгон принцип, бул өтө чоң жана маанилүү, өзгөчө адилеттүү коом түзүүдөгү чоң позитивдүү принцип болуп эсептелет. Бирок ошо эгалитарианизм кээ бир коомдордо, кээ бир жерлерде аша чапкан принцип менен, аша чапкандык менен ишке ашырылганда, бул мунун пайдасынан зыяны көбүрөөк боло баштайт. Биздин жергиликтүү элдик жарандык маданиятыбызда менимче ушул көрүнүш өтө көп. Бул бир чети ким билет, мен же антрополог же тарыхчы болбогондон, албетте мунун тамырын, түпкүрүн изилдеп чыгуу кыйын го. Бирок мындайча айтканда, мүмкүн көчмөн маданиятыбыздын негизинде пайда болгондур. Мүмкүн кайсы бир деңгээлде ошо Советтер Союзундагы биздин жашообуздун модулу, жашообуздун түрү ушундай маданияттын пайда болуусуна түрткү бергендир. Кандай болгон кезде да ушул бизде жеке адамдарыбыз, ар бир жеке жараныбыз, бул жалаң гана президент же чоң өйдөдө турган элита мүчөлөрү эмес, катардагы жарандарыбыз да ушул
башкаларга караганда менин эч кандай кемчилигим жок. Укугум жагынан да, башка мүмкүнчүлүктөрүм жагынан да, жөндөмүм жагынан да мен теңмен деген түшүнүгүбүз бар. Ошонун негизинде мисалы үчүн ар бир жараныбыз президент болууну каалаганы бар. Ошонун негизинде өтө көп жарандарыбыз мисалы үчүн ошо чыныгы практиканын жүзүндө саясий активдүүлүккө, саясий бир кандайдыр жетишкендикке умтулган жерибиз бар. Анан албетте мунун баарысы ишке ашуусу кыйын эмеспи? Ар бир элдин баарысы эле депутат болушу кыйын. Элдин баарысы эле бир саясий чоң босс болуп калышы реалдуу эмес. Анан мунун негизинде кээде биз ошо ар кандай кайдыгерлик жагына да өтө калабыз. Мындай башкача айтканда, биз ошол мыйзамга болобу, саясий бир багытка болобу, проектилерге болобу көз жумду мамиле кылып, кайдыгер болуп, өз тиричилигибизди кыла берген жерибиз бар. Албетте саясий жашоодо, жана элитанын жашоосунда бул көрүнүштүн дагы да өзүн байкалткан жагдайлар бар. Мисалы үчүн кайсы бир киши саясатчы деген атка конушу менен сөзсүз партия ачышы керек. Өзүнүн партиясы болушу керек ар бир кишиде. Бул эмнеден кабар? Бул деген башка кишилер менен, башка топтор менен, өнөктөштөр менен, идеялаштар менен иштешүүгө бизде жөндөмүбүз азыраак. Ар бир кишинин өзүн гана башкара билген, өзүнүн гана идеясын колдогон бир партия болушу керек. Партиянын ичинде кимдер болот? Негизинен ар кандай достору же туугандары болуп калат. Мынчалык көп ыдыранды болгон партиялык түзүлүштө албетте бир ирээттүү, туруктуу, кайсы бир принципке узак мөөнөткө карманган бир саясат алып баруу өтө кыйын. Жана ушуга окшогон көрүнүштөр өтө көп болуп келет. Мунун тилекке каршы пайдасынан зыяны көбүн эсе көп болуп калат. Пайдасынан зыяны дегенде мен эмне деп айтып атам? Бул деги эле таардык саясат түшүнүк өзү пайдалуу нерсе, жакшы нерсе. Бул деген ошо ар бир жарандын өзүнүн кимдигин, өзүнүн оюн, өзүнүн кызыкчылыгын аркалай билген, өзүнүн автономдуу бир аң сезими бар экендигинен кабар берген нерсе. Бирок саясий жашоодо бул ошо бойдон эле жана өзүмчүл бир принциптин негизинде эле кете берчү болсо, албетте бир ирээттүү, коомдук бир жашоонун орун алышы өтө кыйынчылыкка учурайт. Буга мисалы үчүн эсиңиздерде болсо, мурдаракы бир темаларыбызда айткан элек. Мыйзамдын үстөмдүгү демократия үчүн эң негизги институттардын жана принциптердин бири деп. Мыйзам үстөмдүүлүгү болгондо бир философторго шилтеп, өзгөчө Джон Стюарт Миллге шилтеп айткан болчубуз. Демократиялык, өкүлдүк демократияны курууда лидерлик эле эмес, баш ийүү да өтө чоң мааниге ээ болгон нерсе экен. Легитимдүү мыйзам негизинде келген бийликке баш ие билүү бул өзгөчө жөндөм экен. Бизде ушул нерсе аздык кылганы факты. Бул бир нерсе. Экинчи нерсе бул макро деңгээлде сүйлөйбү. Бул эң коом масштабында, биздин мамлекет масштабында кандай маселе бар. Бул жагынан менимче бизге демократияны курууда, алгылыктуу бир саясат алып барууда бир чоң эмебиз бар. Бул деген фрагментация. Башкача айтканда, бөлүнүп жарылуучулук көрүнүшү. Биздин коомубуз албетте күнүмдүк деңгээлде бири-бирибиз менен согушуп урушуп аткан жерибиз жок, Кудайга шүгүр. Бирок саясий бир идеяны карманууда алып барууда коом катары бизди бир бириктирген идея жок экен. Бизди баарыбызды башыбызды бириктирген бир саясий принцип же саясий бир максатты карманган жерибиз өтө алсыз болуп келет.
ошонун негизинде кайсы бир мамлекет өлкөбүздүн, коомубуздун кайсы бир бөлүгү мисалы үчүн ислам принциптерин саясатка киргизүүнү кааласа, кайсы бир башка бөлүгү светтик деп коебуз же секулярдык мамлекет карманышы керек деп карама каршылыктар чыгат ошонун негизинде. Кайсы бир бөлүгүбүз демократиядан тажадым, демократиянын кереги жок десе, дагы канча бөлүгүбүз ошо демократия бирден бир керек болгон принцип деп аргумент келтиребиз. Кайсы бир өлкөбүздүн бир бөлүгү Советтер Союзу жакшы болгон, Советтер Союзунун пайдасы гана болгон Кыргызстан үчүн десе, дагы башка бир бөлүгүбүз ошо Советтер Союзун сындуураак көз менен карашыбыз керек. Анткени ал жерде ар кандай проблемалар да болгон деген көз карашты карманат. Жана айта берсе, мындан башка дагы көптөгөн маселелер бар. Эң эле орчундуу маселелерибиз албетте бизди бөлгөнүбүз бул региондорго бөлүшүбүз. Түндүк бир тарап болуп, түштүк бир тарап болуп келебиз өтө көпкө чейин. Азыркы кезде басаңдады десек болот бир жакшы жашаган катары. Бирок керек маалда кайсы бир саясатчы же саясий топтор ушул бөлүнүү принцибин да колдоно келет. Урууларга, топторго бөлүнгөнүбүз өзүнчө башка бир чоң. Анан албетте бизди эң эле талуу жерибиз бул этникалык негизде бөлүнүп жарылуучулугубуз. Ушулардын баарысын албетте кайсы гана өлкө болбосун, мунун бир тараптуу же бир гана ойдо, бир гана мүнөзгө ээ болгон коом эч жерде жок. Жада калса Япония деген чоң килейген өлкө бар, 97% жапондор экен деген. Ошолордо да эле ар кандай ар түзүүлүктөр бар. Бирок ошо башка мамлекеттерге салыштырганда биздин өлкөбүз, коомубуз ошо көбүрөөк алгылыктуу эмес, конфликттүү, терс тыянактарга көбүрөөк алып келген, терс көрүнүштөргө көбүрөөк түрткү берген бөлүнүп жарылуучулукка ээ болгон коомдордун арасына кирип калабыз. Бул деген албетте өз иретинде, өз кезегинде мыйзам негизиндеги бир калыптуу өнүгө турган демократиялык башкарууга жол алуубуз, ошол жолду кармануубузга чоң тоскоолдук берет. Анан үчүнчүсүнө өтөлү. Үчүнчү чоң бир принципиалдуу бизге тоскоол болуп аткан нерсе бул ошо мезо деңгээлдеги жана макро менен микронун ортосундагы институт куруудагы биздин чоң кыйынчылыгыбыз. Бул мен айтмакмын, бул көптөгөн институттарыбыздын демократияга эң негиз болгон, керек болгон институттарыбыздын чабалдыгы дээрлик, же чийкилиги, же өтө жаңы болгондуктан туруксуз болгондугу. Кыргызстан үчүн, мисалы үчүн, демократия курууда биз акыркы кездерде партия институту эң чоң мааниге ээ болот деп келатабыз. Бирок карасаңыз, саясий партиялар эмне деген институт? Көбүн эсе бизде персоналдык принцип же лидер ким болсо партия ошонун чөнтөгүдөгү институттай, чөнтөгүндөгү бир куралдай каралып калат. Же андан бир аз эле жакшыраак же лидерликтен алыстай баштаган, арыла баштаган партияларды карачу болсок, алардын негизи бир айкын бир ою, айкын бир идеялык негизи жок болуп, көбүн эсе ошо оппозиция же бийликчил гана деген бир гана принцип менен бөлүнүп калган жери бар. Анан албетте шайлоодон шайлоого 5 жылдан 5 жылга чейин партиялар дайыма өзгөрөт, же биригет, же ажырашат, же дагы жаңы партиялар пайда болот, же кээ бир партиялар жок болуп кетишет. Бул деген эч кандай бир партиялык институттун калыптана албай жаткандыгындай. Бул албетте бир чети объективдүү көрүнүш, кыска мөөнөттө туруп түптөп алуу кыйын болгон нерсе. Бирок экинчи жагы бизде ушу 25 жылы бир кандай салыштырмалуу жылдан жылга түптөлүп келатабыз, же институттары күчтөнүп келатат, институттарыбыз жылдан жылга уланып келатат, күчтүүрөөк болуп келатат дегенге негиз аз болуп атат. Партиялар гана эмес, албетте бул жерде башка толтура мамлекеттик расмий институттарды да айтсак болот. Алардын да арасында өтө чабалдык байкалат. Ушундай формалдуу мыйзамда жазылган институттардын алсыздыгынын тескери жагында бизде бейформал институттар бар. Башкача айтканда, мыйзамда жазылбаган, ошол себептен мыйзамдын чөлкөмүндө, мыйзамдын алкагында башкарылбаган, транспаренттүү эмес институттарыбыз өтө көп. Муну
ар кандай сөздөр менен мүнөздөп келишет ар кандай изилдөөчүлөр. Бирөөлөр кландык система десе, дагы бирөөлөр патронаждык система дейт, клиенттик система дейт. Бизде өз тилибизде мүмкүн ар кандай уучулук дейбизби, бөлүнүп арылуучулук дейбизби, ар кандай принциптер бар. Булардын албетте бейформал институттардын көп түрдүүлүгү өтө чоң. Бир чети мыйзамга каршы келген кылмыштуу уюмдар болсо, дагы бир чети бизге пайдалуу же жагымдуу принциптер да болот. Мисалы үчүн аксакалдар институттары деп коебуз. Ошол аксакал карыларыбызды урматтоо, ошолордун сөзүн угуу жана ошолордун башаты менен иш кылуу деген бизде маданий институтубуз бар. Булардын баарысы бирок айкалып келгенде формалдуу менен бейформал институттардын айкалышында жанагы биринчи тараптын алсыз болгондугунун, чабалдыгынын, туруксуздугунун негизинде бейформал институттар көбүн эсе үстөмдүк кылып кетет. Бул өз кезегинде албетте жанагы мыйзам негизинде болгон демократиялык башкаруунун түптөөдө өтө чоң тоскоолдукту жаратат. Ушул менимче азыркы кезде эгер кыскача айтчу болсок, демократиянын акыбалы дегенде ушул 3 деңгээлде 3 чоң глобалдуу көп мөөнөткө узарган проблемабыз бар. Эмки 3-чү лекциябыздын 3-чү бөлүгүндө ушул демократиянын келечегин ойлоодо кандай эмнелер шарт, эмнелер керек болгондугу жөнүндө сөз кылалы. Көрүшкөнчө.